Талас районунун Арал айылындагы чоң боз участогунда жергиликтүү дыйкандардын 100 гектар үлүш жери бар. Өткөн жылдары аталган участокко суга суусу жетпей, дыйкандар арасында көйгөй жаралып келген. Былтыр бул жерге которуштуруп сугаруу ыкмасы менен суга суусу берилген. Тегерек өзөнүнөн сууду алып, мына бүгүнкү күндө чөптүн 80%-тен ашыгы бүттү. Азыркы 2-3 күндөн бери арпа буудай толугу менен сугарылып баштады. Түнкү суудун убагында суу сүргөндөргө аябай эле тоскоолдуктар болуп, каналдын жээгинде жүрө алышпай, ат менен да жүрө албай калгандыгынан биз былтыр ошону эске алып, азыркы биз турган жерден баштап каналдын башына чейинки бир бетин толугу менен маш техника жүрө турган кылып, оңдоп, бүтүп, дыйкандарга бир аз болсо да жеңилдик болуп калды. Арал айылынын тургуну дыйкан Эсенгелди Кыдыров 44 жылдан бери дыйкандардын үлүш жерин сугарып, каражат таап, үй бүлөсүн багат. Сугатчынын иши апрель айында башталып, октябрь айына чейин уланат. Биздин кесип эмне, кышында иштебесек да жайында сугарып бер деген элдикин сугарабыз. Мурдараак 1,5 болсо, 1-2 жылдан бери 2000 болгон, быйыл баягы продукт баары кымбаттаганга жараша биз дагы 2,5 кылып атабыз гектарын. Сугарткандардыкын сугарабыз, өз сугаргандар өздөрү сугарат. Колдон келген жумуш ушу 40 жылдан бери ушу семьямды мурда жаш болсун, андан кийин калса семьябыздын тиги мала баккан ушу менен багабыз да. Биринеки малыбыз бар кишинде Мелдасанын жайында жас келди, ошону сугарып бер деген кишилердин сугарабыз. Замирбек Жунусалиев жергиликтүү дыйкандардын чоң боз участогуна таандык болгон үлүш жерине суга суусун бөлүштүрүп берет. Бул участокто азырынча сугат иштери боюнча көйгөй жарала элек. Чоң боздо 100 гектардай жер бар. Суунун 80% чөптөр бүтүп калды. 2 күн болду, эгиндерге берип баштадык. Сууну жазында тегерек өзөнүнөн алдык. Ошо менен сугарып атабыз. 2-3 күндөн бери аяктан да суу азайып баштады. Бүгүн Андаштан кошумча суу келди. Ошону менен сугарып атабыз. Буюрса жакын арада чөптөр бүтүп калат. Чөптөрдөн да бир аз калды. Ошо 80% бүттү. Эгиндер деле антип суу келип турса, жакын арада биринчи сугаттан чыгарып беребиз буюрса. Суу чарба кызматкерлеринин айтымында көп жылдык чөп жана арпа буудайлар сугарылып бүтсө, төө бурчактар сугарылып баштайт. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району.